2 жылда заманбап өрт өчүрүүчү унаалар менен камсыз болгон өзгөчө кырдаалдар министрлиги улам жаңылануу жана күчтөнүү жолунда. Эми өлкөнүн аймактарында заманбап бардык шарты бар өрткө каршы куткаруу бөлүктөрү курула баштады. Эң алгачкысы Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында ачылды. Салтанаттуу иш-чарага өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Бобек Ажикеев, Кореянын Кыргыз Республикасындагы Атайы жана ыйгарым укук элчиси Ли Вонже, буунун өнүктүрүү программасынын туруктуу өкүлү Александра Соловьева жана өрт өчүрүүчү куткаруучулар катышты. Койка программасында ушу биринчи жолу салынган биздин пожарный спасательный часть деп коебуз, ПСЧ деп коебуз. Бул Чолпон Ата шаарында биз азыр салып уже ишке кабыл алып атабыз. Бұл программаның жалпы ақшасы, қаражаты бұл 8 миллион доллардан ашықша қаражат болды. Бұл үш 8 миллион долларға біз 4 пожарный машина алдық, 4 құтқарушы машиналарды алдық Toyota базасында, бір чоң 50 метрлік шатыны алдық. Адан тышқары шындай 4 аябай заманбап шындай ақырқы талаптарға жооп берген имараттарды салдық. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан өрт куткаруу бөлүгүнүн бул имараты 60-жылдары курулуп, ошол кезден бери бул жакта өрт өчүрүүчүлөр эмгектенип келишкен. Ал эми жаңы имарат мына ушундай жаркыраган сонун бүгүн ачылышы болуп жатат. Маселен, маалым болгондой, мына ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинде соңку 2 жыл аралыгында өрт өчүрүүчү унаалар дээрлик 100%га толукталды. Мына ушул унааларды дагы сактоо өзүнүн эрежеси болгондуктан, ушундай бардык шарты бар өрт куткаруу бөлүктөрүн куруу муктаждыгы келип чыккандыктан, мына ушул жаңы келген техникалардын бардыгы мына ушундай бийик салынган бөлүктөрдө сакталууда. 2 кабаттан турган өрткө каршы куткаруу бөлүгү 1 жыл ичинде курулуп бүткөн. Имараттын ичинде куткаруучулардын ыкчам иштөөсү үчүн компьютердик жабдуулар, эс алууга ыңгайлуу керебет матрастар, ашкана, жуунуучу жай, атүгүл өмүр сакчыларынын күжүрмөн даярдыгын жогорулатып, ден соолугун чыңдоого ылайыкталган спорт залы да бар. Ошондой эле жаңы авариялык куткаруу унасы Атайы шаймандар менен алынган. Мына водолазный снаряжение, анан суу алдында дем алуучу ушундай баллондорубуз бар. Ушулар деген мурда деген мындай бензин менен иштечү аппарат менен толтурчубуз. Буну менен толтурганда деген бир 3-4 саатта эчте бир бала отурчу да жанында карап давление воздуктарын чыгарып муну толтуруш үчүн. Азыр болсо жаңы имаратта ушундай стационарный, стройный компрессор коюп беришти. Бул компрессор ток менен иштейт. Өйдө жакта баллондор, ошо суу воздукту мияка подача кылып, баллонду 15-20 мүнөттө толтурганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Биздин куткаруучулар дагы өз ишин мыкты аткарыш үчүн аларга эс алуу дагы керек. Ушундай бизге заманбап жакшы кровать матрастарды коюп берди. Ушакта куткаруучулар келип эс алып дем алышат. Ошондой эле биздин жаңы имараттын ушу унаа токтотуучу жайдын ичинде машинени от алдырганда глушителден чыкчу зыяндуу адамдын ден соолугуна зыяндуу заттарды соруп кетүүчү ушундай жаңы аппараттар коюлду. Шлангилер. Корея өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен мындай өрткө каршы куткаруу бөлүктөрү Ош шаарында жана Сузакта бүткөрүлүп, ал эми Бишкек шаарында курулушу жүрүүдө. Долбоор өзгөчө кырдаалдар министрлиги, буунун өнүктүрүү программасы жана Койка Кореянын эл аралык кызматташуу агенттиги менен биргеликте ишке ашып турат. 강화 사업은 키르기스탄 국민 여러분들의 1992 жылы дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн бери Корея менен Кыргызстан ар түрдүү тармактарда кызматташууну кеңейтти. Жана келечекте эки өлкө ортосундагы тажрыйба алмашуу, кызматташтык кеңейет жана тереңдейт деп үмүттөнөбүз. Корея өкмөтү Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө көмөктөшүүнү мындан ары да пландаштырууда. 지원하고 또 그렇게 되리라고 믿습니다. 감사합니다. Салтанаттуу ачылыш аземдин соңунда жаңы салынган өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн короосуна бекем достуктун жана тыгыз кызматташуунун символу катары балатынын көчөттөрү отургузулду.